Кыргызстанда учурдагы система боюнча пенсияга жаш курагы боюнча эркектер 63, аялдар 58 жаштан чыгат. Бул куракка чейин алардан 20-25 жылдан кем эмес эмгек стажы болушу керек. Муну менен катар мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдарда айрым жарандар үчүн пенсияга жеңилдетилген шартта чыгуу мүмкүнчүлүгү да каралган. Кыргызстанда азыр кимдер эрте пенсияга чыгууга укуктуу тизмектеп көрөлү. Эгерде адамдын өз жашоосун өзү камсыздоого каражаты мүмкүнчүлүгү жок болуп калса, мындай адамдар пенсияга чыгуу курагына жеткенге чейин 3 жыл эрте пенсияга чыга алышат. Кыргызстандын мыйзамында жер астындагы жумуштарда, эмгек шарттары өзгөчө зыяндуу жана өзгөчө оор болгон жумуштарда толук жумуш күнүндө иштеген адамдар курагы боюнча жеңилдетилген шарттарда башкаларга караганда мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыга алышат. Ал эми бийик тоолуу аймактарда жашаган атууларда мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыга алышат. Аялдар 50, эркектер 55 жаштан. Мындан сырткары бийик тоолуу райондордо жашаган 3 же андан ашык баласы бар аялдар белгиленген мөөнөттөн 13 жыл эрте чыгууга укуктуу. Алыскы жана адам барууга оор жерлерде жашаган кыргызстандык атуулдар дагы эрте пенсияга чыга алышат. 5 жана андан көп бала төрөгөн аялдар 53 жаштан баштап пенсияга чыгышат. Ошондой эле жаштайынан майып болгон балдардын апалары да 53 жаштан чыкса болот. Ишканасы кайра түзүлүп же жоюлуп кеткен мекеменин жумушчулары да эрте чыгуу укугуна ээ. Аскер кызматкерлери пенсияга эрте чыга алышат. Алардын пенсияга чыгуусу атайын мыйзам менен ишке ашырылат. Соцфонддогу реформанын алкагында жеңилдик менен эрте пенсияга чыгуу бара-бара жоюлат. Баарынын жаш курактары 58 жана 63 болуп теңделет. Мындан ары мамлекеттик пенсиялык саясат жарандардын эмгек стажына жана кошкон салымына жараша жүргүзүлөт. Мисалы, соцфондго ким көп каражат которсо ошончо көп пенсия алат. Ким канча көп төлөсө ошончолук пенсия көп чыгат. Азыр республикалык масштабында сөз болот, аябай чоң пенсия алат экен деп, ошолордун баардыгы көп сумма которулган. Бул адам өзүн өмүр бою камсыздандырат. Аны убагы келгенде, карылыгы келгенде ошо өзүнүн камсыздаган суммасын эсебинен биз пенсия чыгарып беребиз да. Пенсия өзү негизинен 3 бөлүктөн турат. Биринчи базалык бөлүк, анан страховая часть 1 деп коебуз, страховая часть 2 деп коебуз, үчөө биригип пенсия болуп эсептелинет. Базалык бөлүктү мамлекет өзү төлөйт, бюджеттен берет бизге. Ал азыр бүгүнкү күндө 1780 сомдо түзөт. Биринчи страховая часть бул 96 жылга чейин иштеген стажын эсебинен чыгат. 96-тан кийинки стажы страховая часть 2 болот. Бул биздин базада компьютерде турат. Ошонун негизинен алып үчөөнү кошуп пенсия алып беребиз. Учурда Кыргызстанда эң аз пенсия 1800 сом. Бул Кыргызстандагы ар бир адам башына эсептелген керектүүнүн 50%-на да жетпейт. Учурда кымбатчылык өкүм сүргөн маалда 1800 сом менен бир киши бир айга жашай албайт дегенди билдирет. Ошондуктан ардагерлер биринчи кезекте пенсиянын көлөмүн муктаждыкка жараша теңдөө кажет дешет. Анан кийин бизге общий начисление болгондо по возрасту, допустим, да, 1,5 миңден 2,5 миңге чейин начисление болот пенсия. А прожиточный минимум канча? Аны билесиңер, да? Прожиточный минимум 30%-на жетпей атат пенсиясы. Анан кийин дагы уялбастан пенсия жашын көтөрөбүз дейт. Базарда отуруп, кемпир бабушкаларыбыз төрүбүздө отура тургандар. Базарда отуруп, мына азыркы погодада кышы менен көрүп атасыңар, алма, колунан келген бир нерселерди сатып атат. Тирилик деп, жашоо деп, пенсионерлердин фондун көбөйтүп, жашын наоборот төмөндөтүп, анан кийин пенсионерлерге жумуш таап бериш керек. Ардагерлердин пенсиясы мурда айтылгандай быйыл 1-апрелден эмес 1-октябрдан тартып көтөрүлө турган болууда. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасы бүгүн жогорку кеңештеги жыйын учурунда билдирди. Пенсияга кошумча чегерүү быйылкы жылдын бюджетинде каралган эмес. Депутаттар кымбатчылык өкүм сүргөн маалда соцфонддун кол куушуруп отурганын сынга алышты. Сомдун курсу эмне болуп көрүп атасыңарбы? Бул анализ барбы жокпу? Эмне ошол ойдон октябрга чейин эчтеке болбойт деп ойлоп атасыңарбы? Мен ойлойм, тез арада кайда карап чыгып, силер мына убакыт бар. Апрель болбосо майга чейин болсо алып келишиңер керек. Өзгөртүңөр деп келгиле. Мен азыр түшүнбөй атам, 1-октябрга чейин отура беребиз дегениңерге. Болбойт мындай. Социалдык фонддун бюджети былтыр формироваться этилген, ошон үчүн октябрда каралган. Бирок азыр өкмөттө антикризисный план иштелип чыгып атат. Ошол жерде дагы пенсия көтөрүү маселеси бар.
Бул маселени чечилгенден кийин биз бюджетке өзгөртүү толуктоолорду киргизип, керек болсо майда болсо майда, күздө болсо күздө качан мүмкүнчүлүк болгондо алып келебиз. Кыргызстанда учурда жалпы 714 000 пенсионер бар. Алардын 15%га жакыны пенсияга жеңилдиктер менен мөөнөтүнөн 5-10 жыл эрте чыгышат. Пенсиялык системага жалпы түшкөн социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүнүн 95%-ын ишканалар, 0,5%-ын дыйкандар төгөт. Жер иштеткендер негизи эле ошо жерге канча төлөсө ошол несебен чыгат, базовый часть. Анан жерге төлөгөн несебен чыгарабыз. Эми жерге бизде аябай аз сумма төгүлүп атат. Бир айда орто эсеп менен 5 сом 10 сомго да төлөнөт. Биз 1 октябрь 2022 жылдан баштап 50%га көтөрөлү деген сунуштар менен чыктык. Бүгүнкү күндө Минфин эсептеп атат. Быйыл 50%га көтөрсөк, кийинки жыл 50%га көтөрсөк, ошол суммага жетебиз. Президенттин жарлыгына ылайык 10 марттан тартып Баткен облусунун чек ара статусун алган 62 айылында жашаган карылардын пенсиясына 2000 сомдон кошулат. Чек ара аймагында жашаган 13,5 миң адамдын пенсиясы көтөрүлөт. 2023 жылы эң аз пенсиянын көлөмү жашоо керектөөсүнө барабар болушу керек. Азыр пенсионерлердин керектөөсү 5600 сомду түзөт. Бул кымбатчылык орун алганга чейинки көрсөткүч. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.